Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кореянын сандарын үйрөтөйүн деп чечтим. Буга чейин биз Кореяны эки түрлүү саны бар деп айтып, жана биринчи түрүн үйрөткөм. Бул именно корей тилинин өзүнөн келип чыккан сандар болчу. Бул экинчибиз болсо Кытай тилинен келип чыккан сандарды дагы корей тилинде колдонот экен. Жөн эле биз Кытай тилиндеги сандарды биринчи үйрөнүп алалы. Онго чейин санап берейин сиздерге. Ошону эле кайталап, жазып, жаттап неме кыласыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deyken ongo чейин 10 болот экен. 11 болсо кыргыз тилинде эле 10го 1ди кошосуңар 10 10 болчу да, 10ке 1ди кошосуңар 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16ды өзүчө 16 деп коебуз. 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20 болсо 20 экен. Эмнеге 20 болду? Карагыла. 2-ни эле алып туруп эле 10-тин алдына коюп коесуңар. 20 20 болуп калат. 21 болсо ошондой эле 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 кандай болот? 3тү 10дун алдына коюп коесуңар. Ошондо самды 3чү. Сам 10, 30. Сам 10 болот экен. 31, 32, 33, 34 деген жанагы ошо 20, жанагы 10дук, жана 20лыкты айткандай эле санап кете бересиңер. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 деп туруп 40 болсо 4 да. 4 са болчу. Са 10 болот. 40. Ошо 41, 42 деген окшош. Баары эле окшошуп кетет. Ошо 40 кандай болот экен? Са 10. 50 кандай болот? О деген 5, О 10. 60 юк 10. 70 чил 10. 80 8, 8 деген 8 да. 8га 10 коесуңар 80 болот. 90 90 90 100 болсо башкача. 100 пек болот. Пек 100. 110 деген ошондой эле кете берет. 101 102 деген пек 1, пек 2, пек 3, пек 4, пек 5, пек 6, пек 7, пек 8, пек 9, анан пек 10 деп кетет да. 10. Ошо 100 келе жана 10го чейин санаганда айтып кете бересиңер. 20 деле ошондой эле. Пек 20 болот. 120. Пек 30, 130, пек 40, 140 деп кете бересиңер. 190го чейинчи. 200 болсо и биринчи келет, анан пектин алдына коесуңар. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000 болсо 1000 болот. 1000. Бул деле 100, 1001, 1002, 1003, 1004 деп кете бересиңер. Оңой эле бул деле. 1001, 1002, 1003, 1004 деп кете бересиңер дагы. 1010 болсо 1010 болот да. 1020 болсо 1020 деп айтасыңар. 1020 да кыргыз тилинде эле 1020. 1100 болсо 1100, 1200, 1200, 1400, 1400 деп кете бересиңер. 2000 болсо кандай болот анда? 2 биринчи келет, анан 1000 айтасыңар. 2000, 3000, 3000, 4000, 4000 деп кете бересиңер 9000ге чейин. 10000 кичине башкача. 10000ди ман деп коебуз. Ман 10000. 11000 болсо 1000 болот. 12000 102000, 13000 103000. Ошо баардыгы эле жанагындай эле үстүнө эле кошо айтып бересиңер. 1010, 102000, 103000 деп элечи. 19000ге чейин айтасыңар. 19000 деп. 20000 болсо кандай болот? 10000ди кай жерде ман болчу. Ошонун алдына 2 келет. 2 ман, 30000, 3 ман, 40000, 4 ман, 50000. О ман деп кете бересиңер, ошентип. Ман деп туруп 9 ман 90000 болот. И бул жагында уже 100 000 да. 100 000ге жана 10 келет алдына. 10 бир ной бар да, ошого 10 келет. 10 ман болсо 100 000 болот. 10 ман 100 000. Эгер пек болсо 2 ной кошулат. Бирок пек ман болсо бул 1 миллион болот. Пек ман 1 миллион. Себеби 2 ной кошулду. Манда 4 ной бар да. Ошого пек кошулду, 2 ной кошулса, ошондо канча болот экен? 1 миллион болот экен, Пек ман жана 1000 ман 3 ной кошулуп калды. Манда 4 ной да. 4 нойго 3 ной кошулду. Ошондо 7 ной болуп калат. 1000 ман болсо бул 10 миллион болот экен. 10 миллион 1000 ман. Ошону эле кошуп кете бересиңер. 10 миллион, 20 миллион болсо 2000 ман деп кете бересиңер. 3000 ман, 30 миллион, 40 миллион, 4000 ман деп кете бересиңер. Анан 100 миллион болсо ок болуп калат. Ок деген сөз. Ирок. 100 миллион. Ошо 100 миллионго чейин жаттасаңыздар эле чоң иш, 100 миллионго чейин жакшылап ошо видеону көрүп,
дагы жаттаңыздар түшүнбөйм. Жакшылап жазып алып туруп жаттаңыздар. Кырымен 안녕히 계세요.